AQSh-İran süйлöшүүсү туңгуйга кептелди. Си Цзиньпин Трамптын өтүнүшүн аткарган жок. Путин AQSh президентин мактады. Армения Орусиядан биротоло кол үшчүдөйбү? Албания Кушнердин курулушуна каршы чыкты. Саламатсыздарбы? Бүгүн 8-июнь AQShда жана дүйнөдө эмне болуп жатканы менен тааныштырабыз. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталып лайк басыңыз. AQSh менен Ирандын сүйлөшүүлөрү жакынкы чыгышта абал курчугандан кийин кайра туңгуйга такалды. Израилдин Ливанга чабуулунан кийин Иран Израилге ракета атты. Иран AQSh менен келишиминде жакынкы чыгыштагы абал Израилдин Ливанга агрессиясы токтошу зарыл деп эскертип келатат. Президент Трамп ал арада NBC телеканалына интервью берип жатып, жалпы ирандыктарды сынга алды. Ошол эле маалда ал журналист менен AQShdагы шайлоолорго байланыштуу суроодон улам уруша кетип, маектин аягына чыкпай ордунан туруп кетти. Ал AQShdагы CNN баштаган бир катар телеканалдардын сурамжылоолору үчүн ал каналдарды сынга алды. Акыркы сурамжылоолордун жыйынтыгында Трамптын рейтинги барган сайын түшүп баратат. Ал арада Конгресс AQShnын өкмөтүн Иранга каршы колдонуп жаткан аскер күчтөрүн аймактан алып чыгып кетүүгө добуш берди. Трамп бул чечимди сындап, Конгресс 4 жаман республикачыл жана бардык демократтар менин согуш жүргүзүү укугумду чектеп добуш берип коюшту. Мындай патриоттук эмес нерсени кийим жасамак эле деп ачууланганын жашырган жок. AQShnын мыйзамдарына ылайык согуш ачуу үчүн президент парламенттен уруксат алышы керек. Трамп Иранга каршы согуштук аракеттерин аскердик операция катары атап келатат. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Түндүк Кореяга расмий сапар менен барды. AQShnын душманы эсептелген бул мамлекет ядролук куралга ээ. Сини бул өлкөнүн лидери Ким Чен Ын тосуп алды. Түндүк Корея Орусияны колдоп, Украинага өз аскерлерин жана курал жарак жиберген мамлекет болуп эсептелет. Ошондуктан азыркы тапта Орусия менен Түндүк Кореянын мамилеси жогорку деңгээлде десек болот. Андай шартта Кытай Пхеньянды өзүнө жакындатууну көздөп жаткандыгы анык. Ошондуктан Си Цзиньпин бул ирет Ким Чен Ын менен назик тема деп эсептелген Түндүк Кореянын ядролук программасын талкуулабайт. Трамп Кытайга барганда Сиден Түндүк Кореянын ядролук курал жасоосун басаңдатып, керек болсо токтотууну суранганы менен белгилүү. Анын үстүнө акыркы күндөрдө Кытай Тайванга кубаттуу аскер кемелерин жиберди. Себеби Жапония Түштүк Азиядагы өз өнөктөштөрү менен мамилесин күчөткөн болчу. Ошондуктан Кытайга бул маселелерде пикирлеш да керек болуп жаткан чак. Орусия президент Владимир Путин Санкт-Петербургда өткөн экономикалык форумда Дональд Трампка Украин президенти Владимир Зеленскийди тарбиялаган үчүн ыраазычылыгын билдирип, андай тарбия иштерин Трамп мындан арда улантышы керек деп билдирди. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде, Это первое. Ну и что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать. Эсиңиздерде болсо керек, Трамп менен Зеленскийдин алгачкы сүйлөшүүсү катуу кайым айтышуу менен аяктаган эле жана ал жолугушууга Украин президентинин дресс-кодду сактабай, согуш командири катары кийинип барганы талкуу жараткан. Путиндин пикиринде Украина менен элдешүү анын Трамп менен Аляскада жолугушуусунда макулдашылган шартта гана болушу мүмкүн. Бирок ал эмне болгон шарт экени ачык жарыяланган эмес. Путин ошол эле маалда Зеленский менен азырынча жолугушууга даяр эмес экендигин да айтты. Ал буга чейин эгер тынчтык келишими кол коюла турган болсо, юридикалык жактан алганда ага Украин тараптан ким кол коёру белгисиз деген болчу. Себеби Зеленскийдин президенттик мөөнөтү 2 жыл мурда бүткөн, согуш шартында жаңы шайлоо өткөн эмес.
Ошондуктан Путин Зеленскийди бийликте мыйзамсыз отурат деп эсептейт. Ал арада Арменияда парламенттик шайлоо өтүп, азыркы премьер-министр Никол Пашиняндын партиясы талап кылынган 50%дан көп орунга ээ болду. Акыркы учурда Пашинян популярдуу эмес кадамдарга барганы менен белгилүү, канча жылдар бою тоолуу Карабаг үчүн кармашып келген позициясынан кайтып, Азербайжан жана Түркия менен мамилесин оңдоого жетишкен. Ошол эле маалда Азербайжан менен согушунда жардам бербей койгон үчүн Жамааттык коопсуздук келишими уюмун жана Орусияны сынга алган. Андан кийин соңку убакта Пашинян Европа менен мамилесин жакшыртып, Франциянын президенти Макрон баштаган лидерлер Ереванга барып, атайын жыйын өткөрүштү. Пашинян бул шайлоо кампаниясын ошол позицияда Еврошаркетке жакындоо саясатында жүргүздү. Күчтүү Армения партиясынын лидери Самвел Карапетян добуш берүүнүн жыйынтыктарын сынга алды. Ошол эле маалда айрым эксперттер Пашиняндын жеңиши Арменияда анын партиясынан башка элдин толук катмарына жага турган күчтөрдүн чыкпаганы менен байланыштырууда. Албанияда bir аптадан бери президент Трамптын күйөө баласы Жерард Кушнер менен кызы Иванка Трампка каршы акциялар уланууда. Сазан аралы, биосфералык аймак жана ал жерге Африка менен Европадан каттаган куштар токтошот. Дал ушул аймакка Жерард Кушнер менен Иванка Трамп курорт салууну пландап жаткан. Долбоордун баасы 4,6 миллиард доллар. Албандар ага каршы болуп бир нече күндөн бери нааразычылык акциясын өткөрүшүүдө. Алардын пикиринде курорттун салынышы менен уникалдуу жаратылыш аймагы талкаланып, айлана чөйрөгө орду толгуус зыян келет. Эми футболдун айланасындагы жаңылыктардан Тегеран АКШ бийлигин Ирандын футбол командасындагы жооптуу адамдарга виза бербей койгон үчүн сынга алды. Буга чейин Вашингтон ирандык футболчулар дүйнө чемпионатына катышыш үчүн АКШга ээн эркин кире аларын эскерткен болчу, бирок Ирандын Түркиядагы элчилигинин маалыматына ылайык, америкалык тарап делегациядагы Футбол Федерациясынын президентине, анын орун басары жана медиа бөлүмүнүн жетекчисине жалпысынан 15 адамга виза берүүдөн баш тарткан. Ирандын Мексикадагы элчисинин айтымында ирандык оюнчулар оюн боло турган күнү гана АКШга кирип, матч бүткөндөн кийин ошол эле күнү өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш. Иран биринчи оюнун Жаңы Зеландияга каршы Лос-Анджелесте өткөрөт. Ошол эле маалда Ирактын курама командасынын мүчөлөрү дагы АКШга кирүү алдында 10 сааттап сурак берип, курамадагы айрым кызматкерлерге өлкөгө кирүүгө уруксат берилген эмес. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайм. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталып, лайк басып, бизди колдоп туруңуз. Амандыкта көрүшөлү.